Андан кийинкиси аябай сонун бөлүм, бул продуктовое обучение. Эми ушул бөлүмдү үйрөтөм дагы сиздерге. Эми сиздер сабак өтүү жагынан кыйналбайсыздар. Продуктовый боюнча сабак өтүүдөн эч кандай кыйналбайсыздар. Себеби бизде бул жерде жардам берүүчү көп нерселер бар. Ал үчүн ушул жерди басасыздар дагы. Мынакей онлайн гид по уходу за полый структура деп турат. Бул жерде прям бүт ушул продукция боюнча жалпы маалымат бар. Мынакей скачай свой онлайн гид деп турат. Бул жака киребиз. Менде бир аз интернет начар болуп жатат. Мынакей бул жерден скачать файл деп чыгат. Да дейбиз, Стоп. Снова скачать дейт. Отмена. Бизге келдиби? Скачать этилип калып. Мынакей бул жакта скачивание завершено дейт. PDF форматты ачып карайлык. Мынакей көрдүңүздөр, бул жакта бул жана мен скачать эткенмин. Тоже бул Bloom сериясында атыр боюнча караңыздар. Прям ар биринин жыттары жөнүндө прям сонун болуп жазылган. Муну сиздер цветная распечаткадан чыгарып алсаңыздар болот. Ар биринин жыты жөнүндө жазылып турат. Ар бириники цветочно-фруктовый аромат, цветочно-зеленый аромат, цветочно-цитрусовый аромат дейт. Караңыздарчы, картинасы кандай сонун, ар бири жөнүндө. Анан сабак өтө турган болсоңуздар, мисалы үчүн ушул жөнүндө, мынакей мындагы эле булар ар бири өзүнчө барак болуп бөлүнбөйт да. Ошондуктан бул жерден эме кылып туруп эле, скрин кылып туруп эле, анан бирден кесип аласыздар да. Мисалы үчүн, мисалы мындай. Сиздерге кетирип бере коеюн азыр. Сиздерге видеолорум жеткичи. Алесия деп туруп эле өзүмө кетире берейин. Мен ушинтип өзүмө кетире берем, топтоп жогото албайм деп. Мисалы сабак өтө турган болсоңуздар, бул жерден бүгүн мен сиздерге ушул атыр жөнүндө айтып бердим. Бирок бул атыр чыкпайт атат. Мен примерно көрсөтүп атам. Мынакей мындай туруп кетиресиздер, готово дейсиздер. Хорошо. Андан кийин дагы кийинки следующий сүрөттө мындай аласыздар дагы. Мынакей ушул 3 атыр жөнүндө айтып бердим. Бул мисал, потому что бул атыр азыр чыкпай эле. Мынакей биз сүрөттөрдү каяктан алабыз? Ушул жактан алабыз, Google'дан алабыз. Анан буларды офисте Роза эже, мисалы үчүн, туңгуштагы постоянно цветная распечатка кылып чыгарып, анан сонун кылып журнал жасап алган да. Мынакей могу көрүнүп калыптыр, бул көрүнбөй эле койгон жакшы. Вот ушул сыяктуу кылып кетирип, анан сабак өтөсүздөр да, мисалы. Мен ушу кечинде интернетим жакшы эбет, скачать этпей атат. Болбосо сонун көрсөтөйүн дедим эле. Бул жакта атырдан тышкары азыр кандай продукциялар бар экенин көрсөтүп коеюн анда. Мынакей гиды по продукции, уход за кожей и волосами, гигиена, декоративная косметика. Декоративная косметиканын түрлөрү, мисалы тональныйдын канча тону бар, кайсы тональныйды кайсы колдонсо болот, бүт прям сонун кылып эметип койгондору бар да. Бул декоративная косметика боюнча экен. Бул ботаника сериясындагы стойкая крем краска, маникюр дейт. Вот мисалы ушул It's Clear сериясы аябай сонун, Glam Clean сериясындагы еще бизге бул жерден ушу тональныйларды дагы гид чыгарып берген да, абдан сонун кылып, прям кайсы тональныйды кайсыга колдонсо болот, кандай бетке эмнени колдонуш керек, прям бүт бар да. Мынакей ссылка на материал дегенди басып, менде азыр интернет начар болуп атат. PDF форматтан көрөйүн. Мынакей көрдүңүздөрбү, помаданын мисалы үчүн степень покрытия дейт, средняя дейт, высокая дейт. Мисалы үчүн матовый финиш, мынакей кайсы берет матовый финишти. Биякта прям бүт прям бар жазылган да. Канчалык эмеде, деңгээлде, кандай. Мисалы мына перламутровая помада, сатиновый, атласный деп сурашат. Мына ушул жактан таап берсе болот. Андан кийин пудранын түрү, мына кайсы пудра эмнеге жакшы жардам берет. Мисалы үчүн высокая, кайсы пудра высокая экен. Мынакей. Мына эң высокая могу дейт, оттенка. Андан кийин туштардын түрү эми. Оттенктер кара түс кайсында бар, точка турган жерлер, булар ошолго жооп берет деген да. Мынакей объем кыла турган туштар. То есть объем на максимум бере турган, объем бере турганы, длина удлиняющий. Удлинение десе мынакей кайсыларды сунуштайсыздар, Вот. Изгиб боюнча кайсы жакшы изгиб кылат. Бул жерде дагы кийинки жаңы чыккандар кошула элек экен. Мынакей тональныйлар боюнча, тональныйлар түрү көп го. Вот. Бүт ушул жерде бизде готовая шпаргалка бар.